мантыны мисалы чектебеш керек, пловду да чектебеш керек. Мисалы элементарно пловко мен айтайын. Плов бул эмне? Плов бул плов. Ичинде эт бар, белок, күрүч бар, углевод бар, соус бар, дагы бир нерселер бар да. Бирок бул плов бизге одновременно клетчатка бере албайт, мисалы, же болбосо бизге керектүү болгон белокко жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен всегда айтам, плов жегиң келип атабы, плов жей бер. Болгону өлчөм менен же, и обязательно мисалы квашеная капуста кошуп же деп айтам да. Квашеная капуста бул клетчатка биринчиден, пловдун сиңүүсүн жакшыртат. Пловдон кийин ичиң дыңкыйып, баягы кыйналып калбайсың, оозуңа ачуу суулар келбейт. Квашеная капустанын ичинде пробиотиктер өтө көп. Мына сонун плов, еще пловду аябай вкусный болот да. Аябай жыргап жейсиң да. Көрдүңүзбү? Элементарно. Бул жерде биз мисалы КБЖУ боюнча карай турган болсок, килокалориясын карашыбыз керек мисалы. Анан ада салат бар, клетчатка бар, бардыгы бар. Жесек маселе жок да, көрдүңүзбү?